Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы жарандык платформа коомдук фонду менен биргеликте шайлоо мезгилиндеги үгүт иштери, каржылоо маселелерин чагылдыруудагы жалпыга маалымдоо каражаттардын ролу деген темада коомдук талкуу өткөрдү. Иш-чарага БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов, жарандык платформа коомдук фондунун директору Айнура Усупбекова, Кыргызстандагы ПРООндун өкүлү Юлия Шипилова, эл аралык жана улуттук эксперттер катышты. Диалогдун максаты 2020-жылдагы жогорку кеңешке шайлоолорду өткөрүүдөгү өзгөчөлүктөр менен ММК өкүлдөрүн тааныштыруу. Массалык маалымат каражаттары шайлоону даярдоо, өткөрүү, анын натыйжаларын чыгарууга да аябай чоң ролу бар экендиги, мааниси бар экендигин биз баарыбыз жакшы билебиз. Шайлоонун негизги элементи ачык айкындуулук болгондуктан бул жолу саясий партиялардын шайлоо фондуна түшкөн каражат ачык маалымдалат. Ал үчүн саясий партиялардын шайлоо фондуна которулган акча мыйзамдын негизинде ишке ашырылышы талап. Мындай учурда диний уюмдар, мамлекеттик ишканалар жана анонимдүү жол менен фондко колдоо көрсөтүүгө болбойт. Каражат которгон адамдын аты жөнү, жашаган жери жана паспортто көрсөтүлгөн маалыматы толук болууга тийиш. Эгерде финансы маселеси 0,5%дан жогору болсо, мыйзам бузуу болуп эсептелет. Бул туурасында БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо өнөктүгүн өткөрүүдөгү өзгөчөлүктөрдү айтып жатып билдирди. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын бири эле аткарылбай калса, анда анонимдүү чегерүү болуп эсептелет да, ал шайлоо фондуна чегерүүгө жатпайт. Эгерде ошол финансы маселеси боюнча уполномоченный представительдер аны чегерип алган болсо, анда мыйзам бузган болот. Финансы маселесинде 0,5%ды жалпы чогултулган, фондко чогултулган каражаттын 0,5%нан отклонение болгон болсо, бул шайлоо саясий партиянын тизмесин каттабоого негиз болот. Жана эгерде катталып турган болсо да, ушундай жоосунга барган болсо, анда каттоону жокко чыгарганга чейин барганга ушундай санкциялар каралган. БШК шайлоонун таза өтүшүн камсыз кылуу үчүн банк мекемелеринен ар жумада саясий партиялардын шайлоо фондуна түшкөн каражаттын кыймылы боюнча маалымат алып, ал Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылып турарын кошумчалады. Боршайком тарабынан саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн РСК жана Айыл банктары тандалган. Ал эми жарандык платформа коомдук фондунун директору Айнура Усупбекова шайлоо фондунун ачыктыгы саясий өнөктүктүн адилеттүү өтүүсүнө таасир берет дейт. Анткени шайлоонун жүрүшүн чагылдырган ММКнын өкүлдөрү үчүн шайлоочуларга толук маалымат берүүсүнө ачык аянтча түзүлөт. Каржылоо маселеси дайым жабык болчу. Кайсы саясий партия, кайсы каражатты кайсы жака жөнөтөт деген маалымат эч жерде жок болчу. Азыркы убакта Борбор шайлоо комиссиясы абдан жакшы система түзгөндөн кийин биздин жарандарыбыз бүт ошол маалыматты так билиш керек болуп атат да. Ошол ачык булактардын ичинен журналисттер жана баягы блогерлер маалыматты алып ачык элдерге жарыя алса, анда мен оюмча бул система жакшы иштеп кетет. Коомдук талкуунун жүрүшүндө Кыргызстандагы ПРООндун өкүлү Юлия Шипилова өзүнүн презентациясында эл аралык деңгээлдеги ММК жана интернет басылмалардын жоопкерчилиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн укуктары, милдеттери тууралуу айтып берди. Бүгүн биз Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн чакырып, шайлоо фондундагы каржылоо тармагын, аны чагылдыруудагы ММКнын орду боюнча коомдук талкуу өткөрүп жатабыз. Мунун негизинде ММКнын өкүлдөрү шайлоого катышкан саясий партиялардын шайлоо фондун көзөмөлдөп, андагы жумшалган каражаттар туурасында иликтөө же анализ жүргүзө алышат. Ошондой эле коомдук диалогдо Кыргыз Республикасынын шайлоо системасына ишенимди жана ачыктыкты жогорулатууга багытталган шайлоочулардын укуктук негиздери, технологиялык процесстерди талкуулап, иш-чара эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен өткөрүлдү. Бул иш-чара Кыргыз Республикасындагы ПРООндун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттарды шайлоо комиссиясын каржылоонун ачык айкындык маселелери боюнча билим берүүчү долбоордун алкагында ишке ашырылып жатат. Белгилей кетсек, 4-октябрда парламенттик шайлоо өтүп, ага 44 саясий партия катышуу оюн билдирип, анын 23 саясий партиясы шайлоо алдындагы курултайын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитти. Акылай Маратова, Тилекей Шонкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.